Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Боорукер бир туугандар. Мына Кудай буйруса биздин магазин, акысыз дүкөн магазинибиз иштеп жатат. Кудай буйруса мынакей берешен адамдар кийимдерди алып келип жатышат. Анан мен берде баса белгилеп айткым келет. Мен тартып баса айткым келет. Бизге мынакей ушундай жашнакай курткаларды өзүңүздөр көрүңүздөр. Таптаза жаңы курткаларды алып келип беришкендер бар. Көйнөктөрдү, мынакей осенний курткаларды, жапжаң кийимдерди алып келип беришет. Могу жакта да жаңы кийимдер бар. Например, могуларды айтсак, мынакей шымдарды алып келип беришет. Өтө таза тыккан жана жаңы да, көбүнчө жаңы, бирок кийилген болсо дагы бизге жууп алып келишет. Тазалап, үтүктөп алып келип беришет. Ушинтип тазалап, үтүктөп жана жаңы кийимдерди алып келип берген боорукер туугандарга Аллах ыраазы болсун. Анан бул жерде менин айта турганым бул эмес. Менин айта турганым бизге кээ бир түшүнбөгөн инсандар келип бут кийимдерди чытышат. Мен мисал келтирсем, мынакей мондай жыртык бут кийимдерди алып келип атышат бизге. Жыртык бут кийимдерди. Бул бир. Анан мунун караңыз акыбалын өтө начар. Өтө начар. Мынакей жакын арада дагы жемперлерди алып келип атышат, мондай так менен. Жаш балдардын кийимдерин алып келип атышат, мондай жыртыктары менен. Эми айта берсек, берде көп мынакей спортивкалар келип атат. Аябай кир, мокочо кир. Могу жемперлерди караңыз, аябай ыргытыла турган кийимдер да, же болбосо рабочийге кийиле турган кийимдер да. Мына жерден дагы айтып кетким келет, мынакей бут кийимдерди алып келип атышат. Өтө акыбалы, жакшыраак болсо да өтө начар. Өтө начар да. Мен эмнени айткым келет бул жерде? Бизге кийим-кечи алып келгениңиздерге Аллах ыраазы болсун, рахмат сиздерге. Бирок сиздер өзүңүздөрдү кандай сыйласаңыздар, кандай кийинсеңиздер, ошондой кылып таза, если эски кийим болсо, тазалап, жууп алып келип берсеңиздер. Анткени бул жерге деле сиздерге окшогон адамдар келип, буту колу бар, көзү бар дегенде, ошондой адамдар келип кийинет. Анан кийин өзүңүздөр кандай сыйласаңыздар, ошондой сыйлаңыздар. Бул жерде биздеги тизмеде турган адамдарга. Анан мен мен мурунда Россияда жүргөндө көрчүм. Орустар эшиктин алдына жаңы бут кийимдерди же кийимдерди кийилген жууп, тазалап алып чыгып коюшат, эл алып кетсин депчи. Өтө тазалап, бут кийим болсо майлап туруп алып чыгып коюшат да. Ошондуктан биз ал орустардан эмнебиз кем? Биз деле жашнакай алып келе турган болсок, жууп, тазалап, үтүктөп, өзүбүз кие турган, таза тыккан кийимдерди алып келиңиздер. Анан мондай ыргытыла турган, жарабай турган кийимдерди алып келбеңиздер, сизден сураныч. Ушул видео роликти туура түшүнгөнүңүздөргө рахмат. Биз дагы көбүн ыргыт үйгө эмес, аларды тарткан жокпуз. Бизге аябай көп алып келишет, биз каптап кайра эле мусорго ыргытып жатабыз. Ошондуктан алып келүүчүлөр, алып келсеңиздер, өзүңүздөрдү сыйлагандай, өзүңүздөр кие тургандай кийимдерди алып келиңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум.